Саламатсыңар балдар. География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы табигый заналдуулук. Сабактын максаты табигый заналдуулук менен таанышуу, заналдуулуктун себептери билүү. Сабактын планы: жаратылыш зона, кеңдик зона, бийиктиктеги заналдуулук. Жаратылыш зона бул жалпы температура жана нымдуулук шарттары, топурактар жана флора, фауна бар ири табигый комплекс. Айрым жаратылыш комплекстерини жаратылыш зоналары деп аташат. Жаратылыш зоналар негизинен кургактыктан түз мейкиндиктерине мүнөздүү. Жаратылыш зонасы температуралык шарттары, нымдуулугу, топурагы, өсүмдүктөрү жана жаныбарлар дүйнөсү бирдей болгон өзүнчө өнүгүү тарыхы бар чоң жаратылыш комплекси. Кургактыкта зоналдардын пайда болушу жердин формасына ылайык күн радиациясынын таралышына, аба массаларынын угушуп турушуна, нымдын бөлүштүрүлүшүнө байланыштуу. Зоналар экватордон уюлдарга жана океандардан материктерге терең өзгөрүлүп турат. Окшош температуралык жана нымдуу шарттарга ээ, алар бир тектүү топурактарды, өсүмдүктөрдү, фаунаны жана жаратылыш чөйрөсүнүн башка компоненттерин аныктайт. Дүйнөлүк океандын табигый зоналары. Алар суу массалары, органикалык дүйнө жана башкалар менен айырмаланат. Муздун катмарын кошпогондо, океандын табигый зоналарында ачык тышкы айырмачылыктар жок. Климаттык зоналар сыяктуу географиялык абалы боюнча аталат. Физикалык географиядан көз караштан алганда, океандын жаратылышындагы горизонталдык багыттагы айырмачылыктар эң чоң кызыгууну жаратат. Дүйнөлүк океандын сууларынын үстүңкү бетинде кургактагыдай эле жаратылыш комплекстеринин кеңдик жана узундук боюнча ирети менен алмашышы байкалат. Аны биз Атлантиканын байкап көрөлү. Океандын уюлдук тараптарындагы суу бетиндеги жаратылыш комплекстери төмөкү температуралары, калкып жүрүүчү муздары менен айырмаланат. Андан экватор тарапты карай сүзгөндө бир аз жылуураак суулар пайда болуп, күндүн жарыгы көбөйгөндүктөн планктон жайнап жакшы өөрчүйт. Балыктар арбын топтолот. Мелүүн алкактарда, айрыкча Европанын жээктерине жакын суулары кыйла жылуу жана тузсузураак комплекстер пайда болот. Жай мезгилинде өсүмдүктөрдөн чыккан планктондор ыксыз көбөйгөндүктөн суу жашыл түскө боелот. Тропиктерде туздуу жана суусу начар аралашкан жаратылыш комплекстери түзүлөт. Экватордогу жаратылыш комплекстерде ыңгайлуу табигый шарттарда келип чыгат. Табигый аймактардын картасы. Демек балдар, экватордук алкакта күн радиациясынын жылдык саны 1 чарчы сантиметрге 180 килокалорийге жетсе, мелүүн алкакта 60-140, ал эми түндүктөгү арктикалык алкакта 10-30 түзөт. Демек, күндүн жылуулугу түштүккө караганда түндүктө алда канча аз. Түштүк жарым шарда тескерисинче жылуулуктун саны түндүктөн түштүккө карай кемийт. Климаттык шарттардын өзгөрүшү, нымдын бөлүнүшү, башка жаратылыш компоненттер, топурак, өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсүнө чоң таасирин тийгизет. Абанын температурасы жогорку жана жаан-чачында мол алкакта экватор токойлорунун зонасы пайда болот. Ал эми температура өтө жогору, бирок жаан-чачын аз түшкөн болсо, анда тропиктер, чөлдөр зонасы келип чыгат. Зоналдуулук кургактын түздүктөрүндө мыйзам ченемдүүлүк. Мисалы, чыгыш Европа түздүгүндө түндүктөн түштүккө карай жаратылыш зоналары аянты жагынан өтө чоң тилкени түзгөн жаратылыштык территориялык комплекстер ирети менен алмашат. Түндүктө тундра созулуп жатат.
Кайсы жака көз чаптырбагын туш тарапта бир өңчөй көрүнүш. Көмүр жашыл моктор, эңилче капталган ала чокул жерлер, саздар, майда бадалдар. Андан түштүктү карай багыт алганда ийне жалбырактуу токойду көрөсүң. Ал кадимки тайга, учу кыйырына көз жетпеген карайгай токойлорду көзгө тартат. Шыңга бойлуу кызыл карагай менен жанаша өскөн көк жашыл тарткан кайыңды менен байчелекти жолуктурасың. Кескеси менен агыш моктор туташ каптаган чоң саздар көзгө чалдыгат. Улам түштүктү карай жылган сайын ийне жалбырактуу токойлор акырындап өзгөрө баштайт. Карагай токойлору улам арылган сайын азая берип, эмен, клен, липа, бук дарактарына орун бошотот. Андан дагы түштүктүн кызыл-тазыл гүлдөргө оронгон талаа, эмен токойлор менен кезектешип өзүнчө бир аймакты тузат. Ал токойлуу талаа, токойлор менен талаанын кошулган тилкеси. Бул эки жаратылыш комплексинин өз ара карым-катнашынан жаралган. Түштүгүрөгүндө учу кыйырына көз жеткис талаа түздүгү созулуп жатат. Ал айрым жерлеринде гана көмүчтөй тулаң чөптөр сакталган туташ айдоо аянттары. Түздүктүн эң түштүгүндөгү Каспий деңизинин жээктери алеп көргөндө эч бир тиричилик жоктой өндөнгөн күндүн аптабына каркырап күйгөн жерлер көз алдыңа тартылат. Бул жерде чөл жана жарым чөл жаратылыш комплекстери тараган. Табигый зоналарды жердин бетине жайгаштырууда окумуштуулар так мыйзам ченемдүүлүктү табышты. Бул мыйзам ченемдүүлүктү түшүнүү үчүн биз табигый зоналардын картасы боюнча түндүктө түштүккө карай 20 градус бою жүрөбүз. Анан батышты чыгышты карай 45 градус боюнча жүрөбүз. Демек, табигый зоналардын түндүктөн түштүккө карай 20 градус бою өзгөрүшү. Байкаңыздар, арктикалык чөл. Полярдуу чөлдө жаан-чачын аз жайт. Негизинен кар түрүндө жайт. Поляр түнү дээрлик жарым жылга созулат. Ошондой эле полярдык күн дагы дээрлик жарым жылга созулат. Жыл бою бул аймакты кар жана муз каптап турат. Жай мезгилинде таштуу жерлерде аз сандагы өсүмдүктөр пайда болот. Арктика чөлдөрүнүн жаныбарлары негизинен деңиз менен байланыштуу. Бул акаю, ал эми Антарктикада пингвиндер. Тундра жана токой тундра. Тундра климаттын катаал шарттары менен мүнөздөлгөн. Күндүн аз ысышы, төмөн температура, жай кыска жана суук, жаан-чачындын аздыгы, мох, лишай жана бадал өсүмдүктөрү өскөн табигый аймак. Түштүгүрөөк кичинекей дарактар пайда болот. Мисалы, карлик кайың жана тундра токой тундрасы менен алмашат. Токой тундрасы тундрадан тайгага өтүүчү жер. Тундранын фаунасы көп түрдүү эмес. Тундрада маралдар, арктикалык түлдөр, леммингдер жана чымчыктар. Ошондой эле канаттуулардын кеңири колониялары байырлайт. Курт кумурскалардан чиркейлер көп кездешет. Кыштын башталышы менен омурткалуу жандыктардын көпчүлүгү тундрадан жылуу аймактарга учуп же көчүп кетишет. Тайга. Ийне жалбырактуу өсүмдүктөрдүн, мөмө жемиштердин жана козу карындардын өсүүсү үчүн жылуулук жана ным жетиштүү. Жаныбарлардын арасында жырткычтар, карышкыр, түлкү, аюу, сүлөөсүн, туяктуулар, бул бугу, жапайы каман жана ыр-куштар кеңири таралган. Аралаш жана чоң жалбырактуу токойлор. Бул ийне жалбырактуу жана чоң жалбырактуу дарактардын аралашы. Жумшак жана жылуу климатта тайгадагы ийне жалбырактуу дарактардын ордун майда жалбырактуу, андан кийин чоң жалбырактуу өсүмдүктөр ээлейт.
Карагайларды эске албаганда, токой зонасынын түштүгүндө ийне жалбырактуу дарактар жок. Алардын жерлери чоң жалбырактуу дарактар ээлейт. Алар карагай, клен жана башка. Токойлуу тала жана тала. Токойлуу тала континенттин ичинде токойлордун жана тала зоналарынын ортосунда мелүүн жана субтропикалык географиялык зоналардын континенттик шарттарында жайгашкан. Алар Антарктиканын башка жердин бардык континенттеринде кездешет. Алар күндүн жылуу, жаан-чачындын аз, жылына 400 мм чейин жана жайкысын жылуу же ысык болгондугу менен айырмаланат. Талаанын негизги өсүмдүктөрү бул чөптөр. Мелүүн токойлордун зонасы токойлуу тала, андан кийин тала менен аймаштырылат. Бул жерде дан өсүмдүктөр басымдуулук кылат. Жаныбарлардын арасында кемирүүчүлөр, жырткычтар, карышкыр, түлкү, жырткыч канаттуулар, сойлоочулар, кобуздар көп кездешет. Талаалардын көп пайызын айыл чарба жерлери ээлейт. Катуу жалбырактуу, дайыма жашыл токойлор жана бадалдар. Жер ортолук деңизинин климаты менен субтропикалык климаттык зонада өнүккөн. Жайкысын ысык жана салыштырмалуу кургакчыл. Кышы салкын жана жаан-чачындуу болгон орточо жылуу климат. Африканын түздүгүндөгү жаратылыш зоналары түндүктөн түштүккө карай өзгөрүүсүнө көз чаптырып көрөлү. Жарым чөлдөрдүн жээк бойлору жаактагы куш тилкеси түштүктү карай арылдаган. Дүйнөдөгү эң чоң Сахара чөлү менен алмашат. Күндүн жылуулугу өтө жогору. Ным аз шартта өсүмдүктөр чөлдө өтө аз жана илбейип начар чыгат. Айрым жерлеринде таптакыр өспөйт. Шамал менен тумандан учкан кумдар күндүн көзүн көрсөтпөй калат. Анын түштүгүнө карап улам жылган сайын чөп бириндеп өскөн бадалдар бийик чөп каптаган саванналарга алмашат. Экватордун кеңдигинде дайыма көгөрүп туруучу узун кыска нымдуу токойлор өсөт. Дарактардын түрлөрү өтө көп. Калың бутактуу, чырмак сыяктуу өсүмдүктөр басымдуулук кылат. Андан түштүккө карай негизинен токойсуз чөптүү жаратылыш комплекстерин тараганын байкайбыз. Африканын эң түштүгүндө дайыма көгөрүп туруучу субтропик токойлор тараган. Географиялык абалына жараша түздүктөр басымдуулук кылгандыктан материктер өтө ысык, мелүүн жана башка суук алкактардын жоктугунда тундра жана ийне жалбырактуу токой зоналары кездешпейт. Демек, жарым чөлдөр жана чөлдөрдө абанын температурасы жогорулап, жаан-чачын өтө төмөн болгондуктан өсүмдүктөр сейрек кездешет. Кээ бир жерлерде таптакыр жок. Саванналар жана сейрек токойлор. Кургак жана нымдуу мезгилдердин алмашуусу мүнөздүү ысык зонанын айрым дарактары, бак дарактардын топтору жана чөптөрү кездешет. Токой үчүн нымдуулук жетишсиз. Субэкватордук зонада жаныбарлар көп кездешет. Мисалы, кемирүүчүлөр, жырткычтар. Туруктуу эмес, нымдуу жана нымдуу экваторлук токойлор. Экватордук климаттык зонада жылуулук жана нымдуулук көп болгондуктан өсүмдүктөргө өтө бай экваторлар токойлору пайда болгон. Жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрдүүлүгү эң көп болгондуктан экватордук зона аябай бай болуп эсептелинет. Климаттык шарттардын өзгөрүшү бул географиялык кеңдик, түздүктөгү жаратылыш зоналарынын кезектешүүсү. Кеңдик заналдуулук. Жаратылыш зоналарынын батыштан чыгышка карай 45 градус боюна өзгөрүшү. Жылуулук менен нымдуулуктун катышынын өзгөрүшү бул океандын жакындыгынан же алыстыгынан келип чыгат. Бийиктиктеги заналдуулук. Бийиктеген сайын температура жана басым төмөндөйт. Жаан-чачын саны белгилүү бир бийиктикте чейин көбөйөт. Жарыктыктын шарттары
алкактары өзгөрөт. Тоолордо тундранын ордуна Альп шалбасы кеңири тараган. Бийиктик алкактарынын эң татаал спектрлери экваторго жакын жайгашкан бийик тоолорго мүнөздүү. Полюстарга карай бийиктик алкактарынын деңгээли төмөндөп, алардын ар түрдүүлүгү төмөндөйт. Бийиктик алкактарынын спектри да деңиз жээгинен алыстаган сайын өзгөрөт. Температуранын жана басымдын төмөндөшү белгилүү бир бийиктикке чейин жаан-чачындын көбөйүшү, жарык шарттарынын өзгөрүшү тоолордогу жаратылыш зоналарын кезектешип турушуна алып келет. Ал өз учурунда бийиктиктеги зоналуулукка алып келет. Балдар, үй тапшырма. 7, 8, 9, 10 параграфты окуп, тапшырманы якласта аткарыңыз. Ушу менен балдар, сабак соңуна келди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.